эми биринчилерден баарыңыздарды ошол улуттук университеттин ректору шайлоону ийгиликтүү өткөрүшүңөр менен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбекович Жээнбеков дагы ушул сиздердин тандооңуздарды колдоп, өзүнүн чечимин чыгарды. Мен тааныштырып койсом, баарыңызга рахмат. Канат Жалилович Садыков жөнүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министри 2017 жылдын 30 майындагы номер 349 буйрук. Садыков Канат Жалилович Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп дайындалсын. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Бардыңыздар жакшырак таанысыздар. Канат Жалиловичти. Канат Жалилович ушул университеттен окуп, ушул жерден өзүнүн эмгек жолун баштаган, мамлекеттик көп кызматтарга таш алып десек болот. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри болуп иштеген, билим берүү системасында көп реформаларды баштап, жакшы иштеткен деп ойлойм. Бардыңыздар жакшы тааныйсыздар. Канат Жалилович, Канат Жалилович, мен сизди ушул дайындоо менен чын жүрөктөн, чын бийликтен куттуктайм. Сизге ушул оор, аябай жооптуу жумуштар мен сизге чын ден соолук каалайм, чоң бийликтерди каалап кетейин. Turlasın. Улуттук университеттин жамааты, коллегалар, Гүлмира Каримовна, Ростов Лосунович, биринчиден мен ушул өзүмдүн коллективимне ыраазычылыгында билдирем. Сиздердин колдооңуз болгон үчүн, колдооңуздар болгон үчүн ушундай ийгилик болуп жатат. Бул шайлоонун башында эле жанагыдай 18 структурадан деканат колледждердин атынан мени шайлоого колдоо менен чыгарып бергениңиздер бул биздин улуттук университеттин бириктик болгон кадамы деп ишенгенмин. Ошол көрсөткөн биринчи кадамды дагы эле бекемдетип шайлоодон жакшы жыйынтыкка ээ болдук баарыбыз. Ошонун ичинде мен менен жолго чыккан кандидаттарга дагы рахмат айтар элем. Анткени бул шайлоо өтө таза, өтө тынч, эч кандай башкача бир жолдор эмес, ушул ачык шайлоонун негизинде ушундай жыйынтыкка келип жатабыз.
анын чогуу комитеттин төрагасына Алстор Тосуновичке тартипти сактап, эч бир мыйзам бузууга жол бербей, аягына чейин таза өткөрүп берген үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Мен өзүмдүн ушул жамааттын атынан да ошондой ыраазычылык билдирем. Урматтуу Гүлмира Каримовна, мына биздин жамаат премьер-министрибиздин урматтуу биздин Сооронбай Шариповичтин өзүнүн распоряжениясын азыр колдоо катары, жалпы коллективдик колдоо катары кабыл алып жатат деп ойлойм. Ушул биздин колдообузду коллективдик оюн бекемдетип распоряжение чыгарып бергенге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин программаларыбыз ушул шайлоо учурунда ар бир факультетте айтылган. Мен ойлойм, ушул программанын негизинде биз айткандай эле жакшы өнүктүрүү программа түзүп, ошол өнүктүрүү программанын негизинде жаңы жакшы кадамдарды баштайбыз деген ойдомун. Дагы бир жолу жамаатка рахмат, биздин жетекчиликке дагы чоң ыраазычылык.